Greenleaf корпорациясы өзү 1998 жылдан бери Кытайда как магазин болуп иштеп келген, дагы 2016 жылы сетевой маркетинг MLM болуп иштеп баштаган. 2019 жылы гана Москвага келип, Россия шаарынан ушул сетевойго чыккан. Greenleaf корпорациясы өзү 6 мамлекет менен иштешет. Биринчиси Италия. Италиядан кийим-кече, аксессуарларды алабыз. Франция. Франциядан парфюмдарыбыз чыгат. Германиядан БАД, витамин, чайларыбыз чыгат. Швейцариядан биздин косметикаларыбыз чыгат, уходовый, декоративный, эко косметикалар, люкс качествода. Косметикаларыбыз чыгат. Японияда личный гигиенага алабыз. Анан Китай. Китайда үйгө керектелүүчү буюмдарыбызды алабыз. Бул стиральный гель, посудомоющие средства, жана башка өзүбүзгө керектелүүчү буюмдарды алабыз. Ушул компания 6 мамлекет чогулуп, ушул компаниянын товарларын чыгарышат, эко товарларын. Бул компанияга жазылышыбыз үчүн биздин 3 пакетибиз бар. Бири Корона, экинчиси Бриллиант, үчүнчүсү Платина. Коронага $2400 берип жазылабыз. Өчүрүп койройн, Өчүрүп жазып берейин. Бул компанияда $2400 деп атпайбызбы? Бул общий валютадан алынбайт, компаниянын өзүнүн валютасы бар. $1 70 рубльга эсептелинет. Корона $2400 менен жазылабыз. Мына жерге жазып коелу, $1 70 рубль. Ушинтип эсептейбиз. $2400 бул 174 000. Болот. Экинчибиз Бриллиант пакети $1200 менен жазылабыз. Рубльга 86 700 болот. Үчүнчүбүз Платина. Биз бардыгыбыз эле Платина менен жазылып келатабыз. Бирок кийин азыр Платина менен жазылып туруп, анан апгрейд кылсак болот, Коронага көтөрүп алсак болот. Бунун ар бир пакеттин өзүнүн возможносттору бар да. Платинага $400 берип жазылабыз. $400 28 900 болот. Коронага жазылсак бизге 6 кейс берилет. Купон. Личный кабинетибизге купон салып берет 617 000 кылып. Анан мен бинарный линия деп айтып атам го, бинарный бонус, линия жапканга акчалар чыгат деп. Ошол, если Корона менен жазыла турган болсок, 15% берет. Коронага 15%. Бриллиантка 12%тен ар бир лишний алып келген адамдарыбызга, анан эмеге Платинага 10%тен. Так, анан ар бир линиябыз жабылганына дагы 2400 менен жазылсак $440. Бул күндө алынуучу акчабыз, күнүнө түшүүчү акчалар. $440 салып берет. Бир линиябыз жабылганына, 2 адам алып келип, бир линиябыз жабылганына $440 Коронага салып берет. Бриллиант менен жазыла турган болсок, $220 алабыз. Платинада $88 жазып берет. Анан да жазып түшүндүрүп берем. Анан биз ушул пакет менен бул Greenleaf'ке жазылганыбыз үчүн бизге биринчи ID номер берилет. ID номер деген 36 мамлекет менен иштешет да бул компания. 36 мамлекеттен барып 50-90% скидка менен алып колдонсок болот. Ошол жерде өзүбүздүн бизнесибизди ачып иштесек болот. ID номерибиз менен ID номер берилет. Экинчиси
ошо 50-90% менен өзүбүз алып иштесек болот, анан алып сатып магазин ачып иштесек болот. Үчүнчүсү бул традиционный бизнес, франшиза кылып ачып иштесек болот. Офис менен магазинда кылып өзүбүздүн бизнесибизди кылсак болот да. Анан төртүнчүсү бул көп тармактуу маркетинг болот. Мага төртүнчүсү жакты. Кимге кандай билбейм, мага төртүнчүсү жакты. Баягы MLM депчи, көп тармактуу маркетингде адамдар менен иштешкен, бул өтө сонун экен да. Төртүнчү неме? Бул MLM менен иштесе болот. Бул жерде Greenleaf корпорациясында 11 вид доход деп атам. Ошол 11 вид доходтун мен азыр бирөөсүн айтып берейин сизге. Бул күнүмдүк түшүүчү доход. Баягы мен өзүм иштегем да башка компаниялардачы. Oriflame иштегем, Fabric'те иштегем. Ал дайым товар оборот менен иштейбиз да. Товар обороту мынча болуш керек, анан мындай зарплата чыгат деп. Мен өзүм Fabric'те 1 жыл иштегем эже, доходко чыккан эмесмин. Мен айына 10 миңден товарларды алчумун өзүмдүн балымы жабышым үчүн. Бирок эч доходко чыккан эмесмин Fabric'тен. Greenleaf'тен Кудай буйруган экен. Акча чыгып атат дагы, ишимен дагы чыгып алдым өзүм бүт ушул жакта иштейм деп. Күнүмдүк түшүүчү акчалар булар биринчиси реферальный бонус деп коет. Реферальный бонус ар бир алып келген адамыңыздан, если сиз платина болуп жазылсаңыз 5% аласыз. Бул дегени ар бир алып келген адамыңызга 914 рубльдан сиздин личный кабинетиңизге түшөт да. Ар бир алып келген адамыңыздан. Экинчиси линияга $88 берет. Платиналарга $88 5800 рубль болот. Анан үчүнчүсү ушул бинарный бонус. Мен эч бир компаниядан көрбөдүм бинарный бонусту. Барбы, жокпу? Эч кимде жок, Мен ушул бардык адамга айтканда Greenleaf'тин эмнеси жакшы дегенде бинарный бонус айтам да. Бинарный бонус өтө сонун мүмкүнчүлүк. Баягы ишти жаңы баштаганда дагы күнүнө акча түшүп турса мындай жакшы да. Башкача чувство болот да, күнүнө акча түшсөчү. Но бизде деле Москвада бар го, зарплата ишке киресиң, анан кийин ал чыккычакты подработкага кирип турасың депчи. Бул ушуну как ишке киргенде мен подработка катары эле көрдүм да. Иштеп эле акчасын алып берсең жакшы, иштеген ишиң үчүнчү. Кошумча акча болуп турат да сонун. Буга бизге 1800 кош берет, 1800 рубль. Бул ушуну мен жазып түшүндүрүп берейин, Но сиз 275 пиби менен $400 менен кошулсаңыз, 28900 менен. Эки линия менен эле иштейбиз. Башка жакка окшоп моундай солнышко кыла албайбыз. Эки эле сиз келип туруп мен бул адамга жазгым келбей атат, мен мына жагыма жазып алайынчы десеңиз, система сизге жол бербейт, жазылбайт адамыңыз. Мына жерге келип бир досуңуз менен бир таанышыңызды алып келдиңизби, $400 жазылды. Ушул ар бир алып келген адамыңызга сизге 914 рубльдан компания личный кабинетке кош берет. Ушул эки адамга. Анан эки линия жабылган үчүн, ушул экөөнү жазганыңыз үчүн сиздин бир ушул линияңыз жабылат да. Буга 1800 рубль кош берет дагы. Эми ушул эки адам деген түшүнүк менен бинарный бонус бар бизде. Ошого сизге 5800 кош берет. Эми мындай, мен эки адам алып келгенден кийин алып келе албай калсамчы, мага акча чыкпай калат деп ойлойсуз да. Мен нол жагымда адам көп, бул жагымда адам аз. Мен эми эле жаңы иштеп баштадым. Нол жагымда 44 адам мага кантип жазылганын мен билбейм, мен аларды тааныбайм. 44 адам болуп калды. 44 адам бул жагымда. Бул ошо баягы Сакал эже жазган. 44 болуп калды. Канча? Бул жагымда жакында Кытайга барам эже. Сен уже немени жаңы аткарышың керек экен да. Аткарышым керек. Бул жакта уже Кытайга барам. Анан мындай экен да, мен түшүндүм. Акча түшсө деле билбей калабыз да, каяктан акча түштү депчи. Мен могу адамды алып келдим, 914 берди. Бул жака мага Сайкал эже жазган үчүн мага 914 чыкпайт. Бул только личныйке.
лишнийге алып келгениңизден 5% чыгып турат. Ошондо мага 9,5 эмес 8,5 миң акча түшөт да. Анан бул жактан эки адам жазгандан кийин мен вообще адам жазбай койдумбу. Бул жака мага бирден адам түшөрөт го. Сиз алып келесиз, мисалы, мен алып келбейли, эки жактагы адам алып келсе, мен ошого дагы алып берем да, 7600. Бул мына 7600 деген мен эки адамдан кийин иштебей койсом, бул мага адам жазылган үчүн бесконечно түшө турган акча деген да. Биз бирден адам алып келгенибизге лишнийибизге 914 рубльдан кабинетибизге, лишний кабинетибизге акча түшөт дагы. Анан линиябыз эки адам келген үчүн линия жабылат бизде. 5800 рубльдан түшөт. Анан ушул эки адам алып келгенибиз, бинар деген сөз өзү негизи эки адам деген сөздүн мааниси экен да, котормушу ошондой экен. Ошол эки адам келип жазылган үчүн бизге дагы 1800 рубль кошуп берет экен. Ушул эки адамды өзүбүз алып келип кошконубуз үчүн бизге 9,5 миң рубль. Бул алып өзүбүз перевод кылып колдон берсек боло турган күнүмдүк акча. 9,5 миң рубльди бизге компания личный кабинетибизге таштап берет дагы. Если бул жагыңызды сиз өзүңүз алып келбесеңиз, бул жагыңызды гана алып келдиңиз, ошондо бул жакты мен алып келсем, бул акча мага түшөт 914. Ошондо сиз бир адам алып келгениңиз үчүн 9,5 миң эмес 8,5 миң акча алып каласыз. 8,5 миң акча алып каласыз дагы. Анан бул эки адамдан кийин кокус сиз жактан эч ким келбей калса, иштей албай калсаңыз, сиз кыжалат болбоңуз. 7600 рубль линия жабылганына эки адам келип кошулганына эки жактан сизге 7600 рубль түшө берет личный кабинетиңизге. Бинарный ушул гривниктин мага эң жаккан жери ушул. Эч жерде жок экен бул ишчи. Айтып калабыз башкаларга, ушундай иш экен, анан ушунча акча түшө берет экен, 7600 түшө берет экен деп айтсам, мен эжелеримчи, мен андай иште иштегем дейт. Мен андай иште иштегем, мен финансыга иштеп 10 миңден кошуп дейт. Анан дагы бир иш бар экен, эмне деген бир нерсе деген иш бар экен. Атынан да чыгып калды, эсимен чыгып калды аты. Мен ага акча кошуп коюп банкрот болуп, кыздарым Москвадан иштеп акча салып зорго кутулган, мен буга иштебейм дейт да. Буну алдап коет, бул жакында жабылып кетет дейт. Дагы бир эжеге айтсам болсо, бул МВД экен да дейт, жакында жабылып кетет, банкрот болобуз дейт. Если бул жабыла турган компания болсо, 72 гектарды Кытайдан ачып, бул негизи мен интернет мен айтып атпаймынбы, окууларга келе албайт болчумун, обученияга келе албайт элем, кызым шок. О жаным. Анан обученияга келе албай, возможностьтум болбой, мен үйдөн YouTube'да ачып, Яндекс'те ачып, Гринвиктин историяларын өзүм үйрөнгөм. Үйдө отуруп алып кызым менен эле. Иштейм деген адам ушундай иштей берет, любой жактан возможность тапчы. Ооба. Мен азыр калган доходторун айтпай эле коеюн, калган доходторун уже иштеп атканда адамдар иш жүзүндө эле көрө беришет экен өзүлөрү. Бунда саякаттар бар, саякаттар бар, менеджер статуска бар экен, старший менеджер, директорго бар экен, премиялар түшөт экен, менеджерге 1000 рубль премия түшөт экен, менеджерликти ачсак. 1000 рубль премияны бизге ким берет? Бир жерде иштеп атабыз, ресторанда мен повар болуп иштегем да, кышы менен иштедим. 1 миллион, 1 миллион. 1 миллион болуп калыптыр. Аны мага сен менеджерликти ачып койдуң деп мага 1000 рубль бербейт да негизи эч кимчи. Рахмат дагы айтпайт да. Сен мунун каталып келип калыптыр дейт. 1000 рубльдан. Жок, күнүнө 1000 рубль эмес. Сиз менеджерликти ачсаңыз, статусун ачсаңыз, $1000 премия бир жолу сизге берет. $1000. Рубль эмес, $1000 берет. $1000 премия. Анан дагы мен группаларга жазсам, айтып атпайбы эжечи, мо эже ушунча зарплата алат экен десем, ушунча зарплата алса, кана Москвада канча үй бар экен? Просто компания, щедрая компания, да? Компания щедрая, бардыгына возможность берип атат. Продукция вообще сонун. Товарлар да арзан, арзан, бирок качествосы жакшы. Экопродукт. Күнүмдүк эле колдонгон товарлар Ошо күнүмдүк колдонуучу товарларды только ушул жака эле алмаштырып койсо, пасталары, прокладкалары, бардык нерселери высший. Сонун экен, Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Только өнөбүз, өсөбүз ушул жерден. Анан акыркы малда оорулар көп атпайбы? Жөн болду да, мага кичине аз да. Дагы бир сөзчү, мен ушу обученияга келбедим го, бирок интернеттен окудум деп атпаймынбы, өзүмчү ушу. Анан айтып атат, бул Кытайда баягы көбүнчө ала булганы эме болуп дейт го, дымдар мененчи. Ошол жерден алыс экен да, бул компания алыс жерде курулуп, анан Кытайдын президенти өзү
каралашат экен го бул компанияга. Ооба. Мен өзүм ошентип окудум, бирок башкадан укпадым, көрбөдүм. Окуп билгенимди айтам да. Бул немеден биздин мисалы биздин жогорку биздин немелерибиз, лидерлерибиз жакында Кытайга барды. Кытайдын өзгөчөлүгүнүн эми айтып жеткизди. Анан кийин мына бир эле прокладканы дагы атайын өзүнүн заводдору бар экен. Мисалы прокладка бир эле заводдон баардык нерсе чыга берет экен, жок. Бул жерде ар продукциянын өзүнүн заводдору бар экен. Ал заводдору бир прокладка чыгарган завод 13 гектар, 13 миң гектар экен. Ошондо мына мисалы биздин мына Выхино метро болуп атса, ошол метродо экен да немеси. Состояниясы ошол немелери ошол жерде курулган заводдор. Канчалык бизге компания бизге мүмкүнчүлүктү берип атат. Келип иштегиле, жашообузду дагы жакшы жака бурайлы. Биздин бир гана жашоо эмес, жөнтөгүбүзгө дагы биздин калган еврейлерибизге, балдарыбызга дагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү, чоң жакшы жолдорду ачып берип атабыз. Ошон үчүн компанияга өтө чоң ыраазычылык айтышыбыз керек. Мындан кийин дагы көп биздин командабызга күчтүү лидерлер келсин. Айтамыз.